Картасы жок сапарга чыккан адам 2 күндүк жолду 2 жылда басып өтөт. Ошол сымал эле устаты жок кесип ээси болгон адам айылдын маскара позу болот. Адилет сапарына жалгыз чыкпа, бул жол тоскоолдуктарга бай. Бул жолду тоскондор көп. Сенин бир эле жаның бар, ал эми жаныңдын душмандары көп. Баарынан да адам баласы сыртта эмес, ичиндеги душманын тааныбайт. Аны напси аалам деп атайт. Баарынан да ошол жан деп аталган душман менен күрөшсөң. Тилиңди тарбиялоодон мурда жүрөгүңдү тарбиялап ал, анткени сөз жүрөктөн келип тилден чыгат. Темир сымал катуулукту, алтын сымал байлыктан барктуу кылган нерсе бул адеп ахлак. Караңгы адам менен баарлашуу оор билгенге, анткени ал эмне келсе сүйлөйт тилине. Адам күлгөнү менен тарбиясын, эмнеге күлгөн себеби менен өзүнүн даражасын көрсөтөт. Дүйнө деген карышкыр, адам болсо кой. Карышкырдын максаты койду жеш керек, ал эми кой болсо карышкырга ашык болуп жүрөт. Кел. Каапыр, атеист, бутпараст болсоң да кел. Биздин бакчабыз үмүтсүздөр бакчасы эмес, 100 жолу тообо кылып, кайра аны бузган болсоң да кел. Мээримдүүлүктө күн сымал бол, башкалардын каталарын көргөндө караңгы түн сымал бол. Жоомарттыкта шараккан суу сымал бол, ачууланганда өлүк сымал бол. Же көрүнгөндөй бол, же болгонуңдай көрүн. Күбөнүн туурасы кээде жалганы да болот, мастыктын себеби да шараптан, кээде айрандан болот. Эгер туура жолду билбей жатсаң, напсиңдин каалоолоруна каршы аракет кыл. Дал ошол жол туура жол болот. Жараткандын ырайымына ээ болгондор бул дүйнөгө карата өлүү, жаратканга карата тирүү болгон кулдар. Жараткандын этегине карманар, карманбас тозоктун этегинен кутуласың.